Ырчын Нурлан Насип гастролда Жалал-Абадта жүрүп кызын катуу сагынганын Instagram баракчасынан билдирди. Мурун 1-2 айлап жүрө берчүм эле, үйгө келбей концерт менен. 5 күн болду Жалал-Абадта жүргөнүмө. Кызымды жыттагым келип сагынып жүрөм. Көрсө бала деген ширин болот экен да. Актер Аскат Сулайманов. Түшкөн сунуштун баарына макул боло бербейм. Аскат мырзага эле абак эле эмгек сиңирген артист наамын берип койгон. Ал аткарган бир да образдан кынтык табуу мүмкүн эмес. Актерлуктан тышкары тамадалык кесипти аркалаган Аскат мырзанын маекети артык. Аскат мырза, сөздү популярдууңузду арттырган ТКБ тасмасына баштасак. Тасманын режиссеру Бакыт Османканов менен буга чейин 2-3 тасмада чогуу иштегенбиз. Бакыт Аскат байке, сизге бир башкы роль берем деп жүрчү. Ошентип аталган тасмада башкы ролду ойнодум. Чынында жакшы тасма болду. Бул тасма популярдуулугумду арттырды десем да болот. 2010-жыл мен үчүн жакшы жыл болду. 2 тасма жана 1 сериалга тартылдым. 2 жолу жылдын мыкты актеру наамын алдым. Жараткан образдарымдын баарын тең өзүмө жакты. Эгер жакпаса ойнобойт болчумун. Акыркы чыккан тасмалардын көбүнөн сизди көрүп калдык. Сунуштардын баарына эле макул боло бересизби? Акыркы чыккан тасмалардын баарынан эле көрүнүп жатканымдын себеби Кыргызстан кичинекей эле өлкө. Орусияныкында калктын саны көп болсо, актерлорубуздун да саны көп болмок. Мен деле түшкөн сунуштун баарына макул боло бербейм. Көбүнө баш тарткан. Бүгүнкү күнү да далайынан баш тартып жатам. Күнү түнү жумушта жүрсөңүз, үй бүлөңүзгө кайсы убакта көңүл бурасыз? Үйдө жалгыз эле мен иштейм. Келинчегим балдарым менен үйдө. Балдарым окушат. Ошондуктан күнү түнү иштеп үй бүлөмдү багам. Жумушум ушул болгон соң бардыгына жетишим кажет. Ары бери чуркап түн уктабай калам. Ал турсун кээде үйгө келбей калам. Антсе да үй бүлөмө көңүл бурганга аракет кылам. Азыр балдарымдын баары менин колумда. Балдарымдын апасы Орусияга барып окуп келейин деди. Аларга $100 алимент төлөйм. Кийим кече, тамак аш жагынан жардам берип турам. Андан башка керектүүлөрүнө да акча сурап турушат. Күздүн күндөрү күнү түн иштегенге туура келет. Азыр жаңы жылга карата үйдө көбүрөөк болуп жатам. Кечке чейин үйдө болуп съемкалардан кийин үйгө шашам. Келинчегиңиз чыгармачылыгыңызга кандай колдоо көрсөтөт? Келинчегим кызганам деп айтат, бирок анысын мага билгизбейт. Кандай жүрөсүң, эмне кыласың, кайда барасың дебейт. Жумушумду түшүнөт. Костюм шымдарымды даярдап, көйнөктөрүмдү үтүктөп чыкытып турат. Түндө мен келгенче уктабай күтүп отурат. Экинчи турмуш курганга баланы кантип көндүрүү даярдоо керек экен. Мен үйлөнө электе эле балдарыма жаман көрбөгүлө, мен үйлөнүшүм керек деп түшүндүрүп айтчумун. Үйлөнөрдө мени кызганып уруш чыгарбагыла, акылдуу болгула. Баарыңарды багам. Эгерде уруша турган болсоңор, менин да маанайым түшөт деп жай отуруп чечкенбиз. Азыр үйдө уруш талаш жок. Баары ынтымактуу, Кудайга шүгүр. Өткөн турмушуңуз сизди ойлонтобу? Биз туруп эле ажырашып кеткен жокпуз. Уруш талаш болуп жүрдү. Ойлондук да такыр эле болбой калганда эки ажырым жолго кеттик. Бирөөнүн үйү бирөөгө караңгы дегендей, биздин жашообузду чогуу жашаган адам гана түшүнмөк. Жашоомду жакшы бир сценаристке жаздырса, өтө татаал трагедиялык комедия чыкмак. Эки адамдан тең ката кетет дегендей, мунусунда мурдагы катачылыктарды кетирбөө үчүн эмне кылып жатасыз? Албетте, идеалдуу киши жок. Бирок азыркы жашоомдо баары жакшы. Мерим жашта, апамды ук, менин айтканымды ук. Мен жаман айтпайм. Эгерде туура эмес ой айтсам, катачылыгым дароо айт. Унчукпай калба. Жашоо ушундай, эриш аркак жашабаса болбойт деп айтам. Башкысы апамды сыйлап, көңүлүн оорутпай айтканын кылып кой. Сен да ошондой карыйсың, апамдай эне болосуң дейм. Азыр апам экөөнүн мамилеси сонун, бирге оокат кылып жатышат. Апам да көп кеңешин айтып турат. Ошентип жашообуз жакшынакай уланып жатат буюрса. Маалымат булагы Леди Чекиткейжи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп, акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.